Урматтуу келечек оюндары турниринин катышуучулары, спорт дүйнөнүн элчиси, спорт бул ден соолуктун булагы деп жөн жеринен айтылган эмес. Ошондуктан баарыңыздарга биринчи кезекте ынтымак, экинчи кезекте ден соолук каалаймын. Спортто дайыма күчтүүлөр жеңет, күчтүүңөр жеңгиле. Баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Пусть победят сильнейшие. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 21 февралда Казан шаарында келечек оюндары эл аралык мультиспорттук мелдешинин ачылыш аземине катышты. Салтанаттуу аземди Россиянын президенти Владимир Путин сөз сүйлөп ачты. Иш-чарага Россиянын лидеринин чакыруусу менен Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын президенттери катышты. Мамлекет башчылары өз өлкөлөрүнүн оюнчулары менен эне тилдеринде саламдашышты. Ачылыш аземинен кийин президент Садыр Жапаров башка мамлекет башчылары менен биргеликте келечек оюндары инталяциясын жана дигитал спорт жаңы дисциплиналары боюнча арт объекттерди көрүп чыкты. Жана Дота 2 жана фиджитал футбол дисциплиналары боюнча мелдеш залдарын кыдырып, мында машыгууларга жана командалардын оюндарына байкоо жүргүздү. Келечек оюндары жогорку технологиялык спорттук шоу, ал өзүнө спорттун классикалык түрлөрү боюнча гибриддик спорттук мелдештерди жана алардан санариптик үлгүлөрүн камтыйт. Оюндар 2024-жылдын 21 февралынан 3 мартка чейин өткөрүлүүдө. Турнирге 107 өлкөдөн келген 270тен ашык команда жана 2000ден ашуун спортчулар катышууда. Мелдештердин программасы 21 дисциплинадан турат. Алар 5 чакырыкка бөлүнгөн: спорт, тактика, стратегия, технология жана ылдамдык. Бардык дисциплиналар фиджитал концепциясын колдойт. Классикалык спортту, киберспортту жана технологияларды бириктирип турат. Кыргызстандын келечек оюндарына 5 адам катышууда. Хидра командасынын спортчулары Аманбек Юнусалиев жана Виктор Котляревский Дота 2 оюнуна катышып жатышат. Ошондой эле бул оюнга One Move өкүлү Кыялбек Таиров катышууда. Ата мекендик спортчуларыбыздан дагы экөө Мирбек Бакиров жана Арсен Касымов спорттук программалоо боюнча күч сынашат. Дорогие друзья, я с вашего разрешения, согласия, хочу попросить моих коллег, наших друзей, сказать 2 слова в связи с открытием сегодняшних игр. Наперед у будущему, сябры. Құрметті Ресейдің президенті Владимир Владимирович, ең алдымен сізге үлкен ризашылығымды білдіргім келеді. Бұл ойын бірегей ойын. Дүние жүзінде бұндай ойын жоқ. Сондықтан баршаңызға сәттілік тілеймін. Я благодарю уважаемого Владимира Владимировича за проведение этих игр. Это уникальные игры, которые не имеют аналогов, возможно, в современном мире. Я всем желаю успехов. Келесі ойын Казахстанда өткізейік. Давайте проведем следующие игры в Казахстане. Урматтуу келечек оюндары турниринин катышуучулары, спорт дүйнөнүн элчиси, спорт бул ден соолуктун булагы деп жөн жеринен айтылган эмес. Ошондуктан баарыңыздарга биринчи кезекте ынтымак, экинчи кезекте ден соолук каалаймын. Спортто дайыма күчтүүлөр жеңет, күчтүүңөр жеңгиле. Баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Пусть победят сильнейшие. Пешасама ман خودی تشبسکار و پیشاهنگ این چهارمین سطح جهانی پرزیدنت جمهوری کشور بزرگ روسیه دوست و برادر ما پوتین ولادیمیر ولادیمیرویچ و این چهارمینی تبریک میگویم. با اون که سلامتی و عمر دراز آرزومند هستم. دیگر با تمام ورزشکاران، اشتراک کنندگان، نمایندگان همه کشورهای جهان
از جمله تاجیکستان موفقیت و پیروزی میخوام. سلامت باشید. Aziz do'stlar, bugun mana shunday katta anjumanda hurmatli Rossiya prezidenti Putin Vladimir Vladimirovich tashabbus bilan o'tkazayotgani haqiqatda bu dunyoda bu birinchi va men hamma uchrashuv birinchi mana shu kelajak o'yinlar uchrashuvlarini tabriklayman va Rossiya xalqini ham mana shu katta bayram bilan tabriklayman va bugun Vladimir Vladimirovich aytdi, mana shu Qozonda katta tadbirlar o'tayapti va Qozon xalqini, yoshlarini mana shunday bayram bilan ham alohida tabriklamoqchiman. Va bugun bu musobaqalarda O'zbekiston yoshlari ham qatnashyapti. Ularga ham men omad tilayman va omadlaring hammalaringga yor bo'lsin. Katta rahmat sizlarga. Я еще раз искренне поздравляю Владимира Владимировича с этой инициативой, потому что на самом деле эта инициатива впервые в мировом сообществе спорта происходит, в новом направлении. И я этому виду спорта желаю дальнейших успехов, потому что начинание с России начинается, и мы думаем, все мои коллеги согласятся, потихоньку, в следующий раз в Казахстане, а в 2026 году мы готовы вас принять в Узбекистане. Дорогие друзья, большое спасибо. В добрый час.